Бектемир Исраев баткендик жеке ишкер. Ал 20 жылдан бери бир туугандары менен чогуу өрүк, жаңгак, мейиз, кара өрүк жана бадам сатышып бизнес кылышат. Эми ири көлөмдөгү кургатылган жер жемиштерин Бириккен Араб өлкөлөрүнө жана Сауд Аравияга экспорттоо үчүн жол жоболорун үйрөнүүдө. Өстүргөндөн баштап кургатып столго келгенге чейинги бүт бардык немесини, этаптарыны видеоролик кылып көрсөтүшүбүз керек экен. Жанагындай QR кодторго коюп туруп, ошол дагы талап болуп атат негизи. Алардын баарын кылсак болот негизи. Объем деле бар. Объем деле чыгат баткенден буйрса. Окуулардан өтүп, дүйнөлүк стандартка жооп бергендей товарды даярдап чыгарабыз буйрса. Кыргызстанда өндүрүлүп чет өлкөгө экспорттолгон ата мекендик товарлардын көлөмүн көбөйтүү максатында Кыргыз экспорт мамлекеттик ишканасы тарабынан 6 мамлекетке жол карталары иштелип чыккан. Аларды эл аралык соодада ордун тапкан ишкерлерге тааныштыруу үчүн Бишкекте экспорттук жол көрсөткүчтөр темасынын алкагында бет ачар өткөрүлдү. Иш-чарада экспорттоонун жаңы багыттары, кызматташкан өлкөлөр боюнча маалыматтар, экономикалык абалы, тобокелчиликтер жана тышкы соода жүргүзүү боюнча талкуу болду. Бириккен Араб Эмираттар, Сауд Арабия падышалыгы, Германия, Япония жана Корея мамлекеттерине биз жол көрсөткүчтөрдү иштеп чыктык. Тышкы рыноктардагы талаптар кандай техрегламенттер бар, кантип чыгыш керек. Мисалы үчүн ошол эле импортерлор кайсы талаптар коет, маркировканы кандай кылыш керек, упаковканы кандай даярдаш керек. Мисалы үчүн ошол эле кайсы сеттерге чыкса болот, ошо сеттердин талаптары кандай. Ошонун баарын жол көрсөткүчтөрдө жазып турат да. Кыргызстандын эко азык-түлүктөрү кургатылган жер жемиштери, бал, сүт жана эттерине чет өлкөдө суроо талап көп. Анткени сапаты жакшы, даамдуу жана экологиялык таза. Болгону эл аралык талапка ылайыктап санитардык жактан туура келген сертификаттары болуусу шарт. Экспортко чыгуучу өндүрүмдөрдү көбөйтүү үчүн мамлекеттик жана жеке ишканалар биргеликте жерлерде тиешелүү аракеттерди көрүшүүдө. Проблема эмнеде? Сырьевой база жетишпейт, инфраструктура даяр эмес. Мисалы, логистический центрлер, хранение боюнча, стандарт боюнча, переработка боюнча, андан баалардын туруксуздугу боюнча экономический потенциалды көтөрүш үчүн жана майда чарбаларды анан айыл өкмөттөр менен чогуу иш алып барып, ошо бириктирүү жаатында иштегени жатабыз. Биз азыр уже концепциясын даярдап бүттүк. Алдын ала сүйлөшүүлөр болду. Биз уже партнерлорубузду уже таап атабыз. Алгачкы партнерлорубуз бар. Бул экспорт жаатындагы опыты бар кишилер буюрса өкмөткө дагы, өкмөт деңгээлине дагы кайрылалы деген максатыбыз бар. Экспорт бул өлкөнүн экономикалык абалын жакшыртуучу булактардын бир бутагы. Ал аркылуу киреше гана көбөйбөстөн мамлекеттин бренди катары дагы таанылат. Сарыгүл Болотова, Жакшылык Исаков, ЛТР, Бишкек.